Дөмөр айылындагы номер 24 Гүлнара Бакиева атындагы мектептин жаңы имаратынын куруу иштери былтыр башталган. Бүгүнкү күндө 2 кабаттуу билим берүү мекемесинде акыркы жумуштар аткарылууда. Имараттын ичи сырдалып, мектеп айланасын абатташтыруу иштери жүрүп жатат. Куруучу компаниянын өкүлү билдиргендей, билим уя 15 сентябрга чейин пайдаланууга берилет. Тендердик басы 157 миллион. Азыркы учурда жумуштардын 95% аяктап калды. Краска иштери эле калды. Анан сыртта асфальт басуу, благоустройство ал иштер да жүрүп жатат. Ушу бир 10 күндүн тегерегинде баарын бүтөбүз деп кызуу иш жүрүп атат. Объектте общий 75 адам иштеп атат. Буга чейин аймактагы окуучулар 1964 жылы курулган эски мектепте билим алып келишкен. Имарат авариялык абалда экени боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү корутундусу да чыккан. Бирок жаңы мектептин жоктугунан кооптуу шарты жок жерде билим алууга аргасыз болушчу. Ал эми жаңы салынып жаткан мектепте болсо бардык шарттар каралган. Окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Мисалы спорт зал, ашкана, актовый зал, жана кыздар балдар үчүн эмгек кабинеттери бар. Бул да болсо мындай шарттын түзүлүшү окуучуларыбыздын сапаттуу билим алуусуна жана ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Жаңы мектептин курулушу Дөмөр айылынын тургундары үчүн көптөн күткөн жаңылык. Анткени жергиликтүү эл мектеп маселесин бир нече жыйындарда көтөрүп келишкен. Биздин неберелерибиз өзүм деле ушул мектепте бүткөнмүн, эски мектепте. Аябай начар эле. Илгери ашар жол менен курулган мектеп болчу. Полдору бар, көп жери чирип, аябай жараксыз абалда болгон. Үстүнөн тамчы агып, илгерги бир шипирин, майда шипир болчу эле, ошондон көп жеринен тамчы акча эле. Мына мектеп түшкөндөн бери сүйүнүп атабыз. Неберелерибиз мына бүтүп калса, заңыраган чоң мектепте окушат, жакшы билим алышат. Маалыматка караганда эски мектептин имараты 222 окуучуга ылайыкташканы менен анда 600гө жакын бала билим алып келген. Ал эми жаңы мектеп 275 орунга эсептелген. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары.